Рахат эже, мына ушул дил азык деген көрсөтүүнү алып баратасыз. Негизи көрсөтүү жөнүндө айта кетсеңиз, кантип көрсөтүү ачуу туура мындай көрсөтүүнү ошону айтайын дегем. Ошо көрсөтүүнү ачуунун максаты мындай болгондо, ошол аялдар негизи баягы коомдо деле, үй бүлөдө деле аялдардын ролу аябай зор экен да. Ошол аялдар деген Алла Таалам аялды жөн эле жаратып койбоптур да. Аны ошол бардык учурда ошол үй бүлөдө деле, коомдо деле аял кайсы жерде болсо ошол жерде тынчылыкты камсыз кылуучу фигура катары баланы орду ошондой экен да. Анан ошого аялдардын эмеси, абалы биздин коомдогу талапка жараша эмес экендигин менин жүрөгүм оорутуп, анан Алла Таала мага алхамдулиллах динди берди, бияктан эми журналисттик кесипти берди, бардыгына көз жүгүртүп, ой жүгүртүп отуруп, анан кийин үйдө отурууга мага өзүм эме жан дүйнөм жол бербеди. Жол бербей, Айбиримдин сотунда баягындай кой мен дагы элге айта турган сөзүм бар. Анын үстүнө апаларды уга турган балдар, кыздарга баягындай мурдагыдай насаат сөздөрдү айта турган апалардын аздыгы, ушул көп нерсе түрткү болду да. Чындыгында эле бүгүнкү күндө аялдар азыр өтө билимге умтулган деп айтсам жаңылышпайм да. Азыр бизде өтө көп тренингдер болуп атат, өтө көп баягындай ар кандай бир коомдор ачылып атат, уюмдар ачылып атат. Аялдардын баягы билим алуусуна түрткү болгончу. Анан сиздин дагы ошого чоң салымыңыз бар экен. Чындыгында эле ушул азыр бизде теле аркылуу деле айымдар баягы өзүнүн билимин жогорулап атат да. Анан ушул багытта дагы сиздин оюңузча азыр мындай бир жылыштар барбы бизде? Бул жардамын береби ушул биздин ушундай бир аракеттерибиз? Биздин мына пандемияга чейин аялдар ошол пандемияда үйдө олтуруп калды го эми. Ошол олтуруп калган кезде көпчүлүк аялдар чыгышты да, өздөрү моюндарын алып, оказывается, биз аялдар дейт, жөн эле бир жерден акча алып, бир жерге берип, олтуруштарга барып, ушундай эле бир кредит алып, кайра бир жерден кредит алып, бир жерге кредит төгүп, ошону менен алек болуп эле ушундай бир өзүбүз менен өзүбүз болуп калган экенбиз, Алла Тааланы унутуп калган экенбиз. Үй бүлөдөгү ордубузду дагы билбей калыптырбыз, бала тарбиясын унутуп калыптырбыз деп моюндарына алышты да. Ооба. Чындыгында эле ушул пандемиянын дагы баягы бир плюс жактары болду. Үй бүлөгө кайтты көпчүлүк аялдар. Үй бүлөгө кайтты, үйдө бол деп күн сайын эфирден көрсөтүп, бул эми мен кече мына Бишкекке келгенде колуңду жуу деп мына эмелерде, афишаларда турат да. Мындай караганда, мындай карасаң эми ыңгайсыз. Бирок кичинекей жаш балага айтып аткан сыяктуу, бирок ошону талап кылып атат да. Анткени ошону кылганга эме айтууга туура келип атат да. Адамдардын мен бүгүнкү ошо аялдардын абалы тууралуу деген темада аялдардын абалы азыр деле жакшы эмес да. Мындай караганда ошол учурда ошондой болуп кетсе, азыр эми ошол эле аялдар жанагы кредит алып эме болуп жүргөн аялдар азыр Алланы таанып калышты, жолукка кирип алышты, намаз окуп калышты. Бирок ошонун деңгээли кандай болуп атат? Ошол именно жолуктун негизги талабы кандай эле, жолук салынган адам кандай болуш керек эле, ошонун негизги маңызын түшүнгөндөр азыраак. Мындайча айтканда илим жетишпей атат, Ар бир адам, мен бир кызык эме ойлонуп эметкенде, бизде журналистикада эме болгон да, жаңы окуган кезибизде өз үнүңөрдү тапкыла, өзүңөрдү өзүңөр издегиле деп ошондо бизде агайларыбыз, эжелерибиз айткан кезде мен бир ыр жазган экенмин да. Оббо мени кыйнаган мен ай депчи. Ошол өзүңүздү өзүңүз таппай атканда жазылган го. Ошону мен азыр ар бир адамга айткым келет да. Эме ар бир адам өзүн өзү издеш керек экен да. Ушул учурда мисалы эме жалпы эле адамдар өзүн билимдүүмүн, бардык эле нерсени түшүнөм деп ойлойт да. Бирок негизги нерсени көпчүлүк билбейт. Анткени биз бул жашоодо убактылуу жашоодо жашап атабыз да. Бул жашоо биз үчүн сыноо эле жашоо. Негизги акыйкат дүнүйө, акыйкат эмеси алеге бизде динде хак деп коет, эме чыныгы чындыкка умтулуу азыраак да. Чындыгы чындык, аялдар деген ушул
аял эмес, деги эле адамзат ар бирибиз жашап атабыз. Мына Чыңгыз агабыз айтып кетти го эми, ар бир күн сайын адам болуунун өзү кыйын депчи. Ошосуңар эле бул күн сайын эмес, деги эле өмүрүндө ошол жөнүндө ойлонбогон адамдардын жашоосу да өтүп атат да. Ошого эми аялдар деген азыр чыныгы акыйкат, дин акыйкаты эмне? Биз эртең өлүп калабыз баарыбыз элечи. Канча Алла өмүр берсе, ошону жашайбыз дагы, анан Алланын алдына барабыз. Алланын алдына барганга чейин бул дүйнөдөгү абийирибиз бар, бала чакабыздын, эл журттун алдындагы кандай жашап атабыз, туурабы? Бизди Алла Таалам адам кылып, ушундай бир улуу эме менен, хикмат менен жараткан да, ушундай адам кылып, бир жаныбар кылып койгон жок, бир макулук кылып койгон жок, акыл эс берди. Өзүнчө бир ар кимибизге өзүбүзгө жараша эме өң түс берди, эме иш орун деген сыяктуу үй бүлөдө ордубуз бар. Мына ошолорду биз ойлонуп атабызбы? Жашоодо кандайдыр бир өзүбүз ошого татыктуу болуп жашап атабызбы дегенди ойлонуп, билимге умтулуп атышат. Жакшы тренингдер болуп атат, азыр аябай кыймыл жакшы. Албетте мен мына бир жыл эмесинде биринчи көрсөтүүнү баштоодо дагы ушундай эми мен жаш эмесмин, Чубак ажы устазга бардым, ушундай негизи эле аял кишинин мындай эфирге чыгып алып туруп чыкканы бир аз одоно көрүнөт деппи? Динде деле эме баягы эмелер көп да, тоскоолдуктар, эме мындай караганда мүмкүнбү, уруксатпы, жокпу дегенди чечип алышым керек болду да. Мен буга чейин элтирда иштедим. Ооба, негизи бизде ушул көпчүлүк учурда айтышат да, бизге көп комментарийлерде жазышат, ушул аял кишилерден чакырсаңыздар, биз баягы аял кишиге бере ала турган суроону көпчүлүк учурда эркекке бере албай кыйналабыз дегендер көп айтылат да. Бирок бизде чындыгында эле аял кишини чыгарыш, сиз айткандай, бир аз одонолуктар байкалат да. Анан көпчүлүк аялдар буга макул да болбогон учурлар болот да. Баягы эми жолдошу бар болуп, макул эмес болуп калган учурлар болот. Же болбосо баягы эфирге бир аз мен татыктуу эмесмин деген учурлар болот. Анан эфирге мен чыгып алганым дагы болбой калат деп баягындай макулдугун алыш өтө кыйын да аял кишилерди. Бизде чындыгында коомубузда эфирге алып чыгып баягындай суроолорго жооп бере турган аялдар көп эле да чындыгында. Бирок Чубак устазга барган кезде, сөзүңдү бөлүп койдум. Чубак устазга барган кезде Чубак устаз айтты да, сиздеди эми мындай жолукта жүрөт экенсиз, жашыңыз үйдө, сизди көчөгө чыккан кезде эч кандай фитна пайда болбойт. Биз аялдарды, кимдерди тыябыз, баягы көчөдө жүргөн кезде фитна пайда кылып элдерди дүргүткөн адамдар, жаштарды дейт да. А сиз мындай Алланын ыраазычылыгы үчүн жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарсаңыз эмнеге болбойт деп өзү батасын берип, ушундай ак батасын берип, жакшы минбарлардан болсун деп биринчи көрсөтүүнү ошо Чубак устаздан алган экенмин. Азыр эми ошондо Чубак устазды суроо берген кезде айттым эле да, Аллах Таалам сизди бизге ушундай бир эме кылып берген экен да, немат кылып берген экен элибизге, ушундай сонун айткандай эле ошол эме мынтип аз жашап, саз жашап кетип калды. Арманда калдык. Бирок ошонун жакшы сөздөрүн угуп калганыма өзүм аябай сыймыктанам. Негизги тема эми ошол аялдардын абалы да. Аялдарга мен аябай ойлоном. Анткени ошол аялдарга көп нерсе байланыштуу болуп атат да. Учурда ошол аялдар билимге умтулуп атышат. Бирок ошол негизги нерсени көз жазымга калтыргандай сезилип кетип атат да. Анткени алардын ошол кылган иш аракеттеринен байкалгандай болот да мага. Мен дагы бир байкаган нерсем, азыркы кезде чындыгында эле айымдарыбыз билимге умтулуп атат. Бул эми жакшы көрүнүш. Албетте аял билимдүү болуш керек, анткени ал деген баягы үй бүлөдөгү эң бир түркүгү десек болот, эне, ал бала тарбиялаш керек да. Бирок ошол эле учурда өтө билимдүү болгон дагы бир аз аялга зыяндуубу деген бир ой келип кетет экен да. Анткени баягы көп нерсени билип алгандан кийин ошо мен билимдүүмүн, мен кыйынмын деген сыяктуу дагы бир сапаттарыбыз бар экен да аял кишидечи. Анан кайсыл жерде мындай бир ортосу барбы? Моуну билишиң керек, а моуну билбей эле койгонуң дурус деген сыяктуу. Эми ошондо негизи аялга мына беш деле жеңил дейт го. Эми аялдар мисалы 5 убак намазын окуса, күйөөсүнө итаат кылып, ошонун айтканын кылса, анан кийин абирин сактаса,
дагы эмне орозо тутса бейиши деп атат да. Башка нерсенин башканын ашыкча жүктүн кереги жок негизичи. Ошо сыңар эле эме ашыкча эле аябай эме болуп негизги өзүнүн биздин элде мындай экен да, элден уялышат да. Эмнеден уялышын билбейт. Мындай негизи Алла бизди жаратып койду, ушундай мүмкүнчүлүктү берип койду. Аял дегенди аябай урматтап Алла таалам деле аябай мээрим менен жаратканда ушунчалык назик кылып, анан эркектер көп ойлоно албай турган нерсени аялдарга аябай эме мүмкүнчүлүктү көбүрөөк берген да. Анан ошону эми өзүнүн чек ара деген нерсе бар да. Ошо жоопкерчилик, өзүнүн орду деген нерсе бар. Ошолорду биринчи талап ушул да. Аял кишинин үй бүлөдө дагы өзүнүн орду бар. Ошолорду карманган кезде ал билим эч качан эме анын зыяны жок да. Билимди канчалык алган сайын ошончо жакшы. Мисалы эгер туура пайдаланганды билсе. Туура пайдаланган. Мисалы динде деле мына алхамдулиллах азыр биз ошо илим алып атабыз да. Эми динде деле мындай экен да. Адам дейт канчалык билген сайын неме төмөн болот экен. Алланын алдында өзүнүн ушунчалык байкуш экендигин, Алланын алдында алсыз экендигине ушунчалык төмөндүк менен Аллага Аллага сыйынат да. Анан ушунчалык төмөндүк болуп өзүнүн кандай акыбалдан кандай акыбалга Алла көтөрүп койгондугун моюндагандан кийин, анан кийин Алла таалам баягынын ушул бул пендем экендигин өзү түшүндү. Мен жараткан экендигимди түшүндү. Бул деп туруп анан кийин анын даражасын көтөрүткөн да. Мына ошол учурда Алла даражасын көтөргөн аял эч качан аны эч ким төмөн кыла албайт экен да. Мына ошону түшүнүп, ошондо аял киши мисалы өзүн билимдүү деген болгон болсо, эң негизгини билип алыш керек. Биз каяктан келип калдык? Мен мурда көрсөтүүлөрдө деле айтчу элем го, биз майылдан келген жокпуз. Биз Алла таалам жаратты. Биз адам кылып жаратты. Бул дүйнөдө убактылуу гана сыноо жашоодо жүрөбүз. Мына ошону билип алыш керек да. Мен билимдүү болгон адам ошого жетиш керек. Эмне үчүн улуу адамдар баягы изденип жүрүп, даже башка диндегилер исламды таап алып, Аллага сыйынып, чындыкты таап алышат да. Анткени билимдин жеткен чегинде чындык чыгыш керек да. Чындыгында эле баягы диндеги аялдар эми бир аз болсо дагы өзүнүн ордун билет да. Сиз айткандай итаят кылып коюп эле баягы 5 маал намазын окуп, орозосун кармап, үйүн таза кармап эле отурган, ошол өзүнүн баягы ордун билген айымдар. Бул динде бул баягы туура эгер билсе, бул маселе жаралбайт да. Анан бирок бүгүнкү күндө ошол диндеги аялдар деле баягындай өзүн туура эмес алып жүргөн учурлар болуп калат экен да. Туура эмес баягындай багытта болуп кеткенчи. Бул ошол маселеде мындай болду да. Жоолук салынып алса эле ол динде деп эсептеп калат. Коомго уже бул коомдогулар ойлойт, бул эми динди билген, Алланын алдында өзүнүн эмесин ордун билген аял деп ойлойт да. Негизинде ал аял али илим ал элек, динден түшүнүгү жок, парз экен деп салынып алды. Бирок кылган иштери дал келбей калып атат да. Ошондо баягы чыныгы такыба, чыныгы Алладан корккон аялдардын эмесине абирине алар терс таасирин көрсөтүп да. Ошол эле берки динге келе албай жүргөндөр, оронгондор деген алар деле ушинтип жүрбөйбү деп бир эме жакында эле болду, мындай окуя болду. Биздин бир жакын адамдарыбыз эме шартка жараша үйүндө той кыла албастан кафеде той кылып калды. Анан барбай койгонго эме жок. Айла жок. Айла жок. Эми музыка болгон жерге алхамдулиллах барбай калдык. Бирок барууга туура келди да. Анан барууга туура келди, барып олтурдук. Олтурган кезде мен аябай көзүмө жаш келтире турган акыбалга туш болдум да. Бүт оронгон аялдар ортодо бийлеп жүрүштү да. Ошондо мен ыйлагым келди да, ыйладым. Анткени Алла таалам эме кылды, ушундай жоолукту эмне үчүн неме кылдык? Биз өзүбүздүн абирибизди жаап, авраттарды жаап, Алланын алдында өзүбүздү этият кылуу үчүн да. Ошонун маанисине жетпеген мен мына теманы тандоонун максаты дагы ошондон улам болуп калды. Аябай жүрөгүм ооруду. Аларга алым жетишинче жолугуп туруп, мынау деген туура эмес болуп атат десем,
менде де ошол бир келин айтып атат да, мен эч жака чыкпайм дейт, илим да жок, күйөөм уруксат бербейт, бирок ошол эме парз экенин, жоолук салынуу парз экенин билип салындым, а тойго келдим, а бийлегенге болбойт экенин билбеймин дейт да. Бул баягы билбей жасаса го болот да. Анан бирок ошол учурда мисалы мен да жакында бир тойго барып калдым. Анан ошол сиз айткандай жоолук салынган ыймандуу алымдардын тою экен да. Анан аялдар бөлөк, эркектер бөлөк отурду да. Анан сиз айткандай музыка коюп коюшуптур. Анан эми баягы кээ бирөөлөр чыгып бийледи, кээ бирөөлөр отур дегендей. Анан ошол кезде ортосунан эле тарс деп эле бүт баары өчүп калды да, баягы музыканын баары. Анан баары эле эмне болду десе, көрсө эркектер тарапта отурган күйөөсү угуп калыптыр да. Аялдар тараптан музыка чыгып атат, бийлеп атат деп. Анан чуркап келип өчүрө калып, болбойт деп бизге ошол жерден айтып атат да. Болбойт, музыкага бийлеген болбойт, бул тыюу салынган. Тыюу салынган нерсени кылганга болбойт, эч кандай шарт жок. Кыргыз салт малтта да жок. Кыргыздар чындыгында эле салтыбызда да жок. Илгери кыргыздар бийлеген эмес депчи. Анан баарыбыз унчупай отуруп калдык. Мындайча айтканда, бул жерде баягы эркек эрктүү болуп атат да. Анан баардыгы эки тарапка бөлүнүп калышты. Эми бул тойдо бийлешибиз керек да, тойду деген кантип өткөрмөк элек, музыкасы жок дегендер чыкты. Ошол эле учурда чындыгында эле туура айтты. Бизге бул музыкасы жок деле отурсак болот да, батабызды берели, тамагыбызды жейли, биздин максат ошондо. Биздин милдетибизди аткаралы дагы кетели деген сыяктуу болду да. Бирок мага өтө жакты ошол той. Чындыгында айтканда, жедик, бири-бирибиз менен жакшы маанайда сүйлөштүк. Баягындай тойдо көпчүлүк учурда мен ойлоп көрсөм чарчап келет экенсиң да. Баягы өтө каттуу музыка болот, тамактар өтө баягы ысырапкорчулук болот, бирөө менен сүйлөшө албайсың, анткени баягында ушунчалык каттуу угулгандыктан. Ал эми бул тойдо жан дүйнөңө эс алып келет экен чындыгында. Анан ушул нерсе мен ойлойм азыр жайылат болуш керек, анткени ошол жерде көпчүлүгү туура көрүштү, көпчүлүгүнө жакты, бара-бара ушуга көнүп кетсек болот экен да. Анан мен бул эмнеден айтып атам, көпчүлүк учурда баягы аялдар сиз айткандай билбегендиктен бир нерсе жасап алышы мүмкүн да. Ошол учурда эркектер, билген эркек келип басып койсо болот экен да, мисалы болбойт деп. Анан баягы сиз мага буга чейин эфирге чейин телефондо сүйлөшкөндө айтпадыңыз беле? Эркектер мечитке барып билимин көтөрүлүп алат экен, билип алат экен, жума намаздарга барып көп нерсени баягы баяндарды угуп келет экен дагы, аялдар билими калып калып атат депчи. Ошол учурда аялдарга эркектер билимин берип туруш керек да, чынбы? Билген нерсесин аялына келип айтып берип дегендей. Эме болду да, бир кызык окуя болгон да. Былтыркы жылы мен эми дайым бардык учурда ошо алиги орустар айткандай начеку болуп турам да. Кадыр түн болуп атат да. Кадыр түндө түнү олтурабыз, ибадат кылып олтурсак, көчөдө ыс-тыз балдар жүрөт да. Балдар ойноп жүрүшөт да. Анан чыдай албай чыктым да. Анан чыгып баягы балдарды тизмелеп, ким баласы деп билип, анан не кылып атасыңар десем, кадыр түн тосуп атабыз дейт да. Анан кичине баягындай эмелерди көтөрүп алышкан, ойноп жүрүшөт да. Анан айттым, койгула балдар, мына Алланын улуу күнү, урматтай турган күн, урматтай турган түн, бул жөн эле жаралып калган жок, азыр кетип калгыла деп кетирип жибердим. Эми ошол эле учурда ошол балдардын ата энелери не кылтат ошол учурдачы? Түн ичинде балдар эчтеп жүрсө ата эне кантип уктап атат десеңиз? Айтайын дегеним ошол эми бардык, анан баягы балдарды чогултуп мен сабак өтүп калдым. Эми мына күнү келгиле депчи, келип анан биринчи тема дедим, чек ара темасы дедим да. Бардык нерсе чек аранын ичинде, ар бир чектен чыгып кетүүчүлүк болбош керек. Мына биздин көчөбүз, мисалы, көчөбүздө ар биринин үйүнүн чек арасы бар. Бирөөнүн чек арасына кирсең туура эмес. Ошол сыяктуу эле динде деле чек ара бар. Бардык даже биздин мына Алла Таалам биринчи динди жиберип аткан кезде мурдагы коомдорго балени кайсы учурда жиберди? Аябай чектен ашып кеткен кезде жиберген да. Кайсы коом, мисалы, кана ошол Алланы көрсөтчү. Биз ошонун Луттун коому негизи ошол коомдорго азап жиберилген да. Анчалык баягындай ошончолук чектен чыккандык болбосо, Алла Таалам деле баягы сабырдуу болуп турган. Ошонун баягы мына адамдарда ошо чек ара деген нерсе кармануу керек деген, аялдар дагы чектен чыгып кетпеш керек деген, ошону жеткириш керекпиз да. Билим алат десе эле баягы пайдасыз билимдерди алып. Мен бир келиндин мындай эмесин, тетрадын көрүп калдым да.
ошондой өзүн өзү өстүрүү боюнча экен. Өзүн өзү өстүрүүдө айтат экен, эми баягы сабак берип аткан мугалимдин өзүндө билим жеткиликтүү чындык билими жок да, чыныгы билим жок. Аял ушундай болуш керек. Эме дейт, мен аябай сулуумун, мен деген ушундай баардыгына жетишишим керек, мен акылдуумун, күйөөм иштеп таап туруш керек, мен деген мындай депчи. Анан даже ошонун ичине дагы кошуп койгон, бир күндө 100 жолу Алланын атын айтып коюш керек. Алланы деген, Алла деген, бул Алла деген мындай урмат жок да. Эрки иштерди кылып атат, аял иште күйөө таап келе берсин, аял королева. Аралаштырып салган турбайбы, орусча айтканда? Аял деген как королева жашаш керек, эр таап келе бериш керек. Ал деген максаты ошо күндө баягындай сулууланыш керек, өзүн көтөрүш керек, өзүн чөктүрбөш керек дегенчи. Ошондой дагы окуулар болуп атыптыр да эме. Азыр ушул жана сиздин айткан сөзүңүзгө байланыштуу СМС билдирүү келиптир бизге. Азыркы учурда дейт, интернет айдыгында Ажара аттуу кызыбыздын видеосу кызуу талкууда. Ошого кандай карайсыздар дейт. Азыр сизге айта кетейин, бир Ажара деген бизде видео блогер бар экен, белгилүү кызыбыз бар экен. Ошол кызыбыз спирт ичимдиктерин ичип алып, түз эфирге чыгып, өзүн аябай бир мындай одоно кыймыл аракеттер жасаган экен да. Ошону сурап атат. Ошого кандай карайсыздар деп. Бул дагы жанагы эже айткан чектен чыгып кетүүгө кирип калат да. Бул ар бир адам кылса өзүнө кылат да. Заррачалык деп коет. Мына биздин Кыргызда зарра деген эме бир кыпын деп коет го. Ошончолук жакшы иш кылса, ошонун жакшылыгын Алладан көрөт да. Кыпынчалык жаман иш кылса, ошонун зыянын көрөт. Ошон үчүн мына мен эмне үчүн аялдардын азыркы абалы деп атам да. Азыркы абалында ошону ойлонуп аткан аялдар азыраак да. Биз мисалы мына Ажара мисалы кылса өзүнө кылып атат да, өзүнө кылып атат. Ал эме канчалык эме кылган болсо, анан мен жанагы кызга баягы бийиге чыгып алган кызга айттым да, эме сен жарайт жол салыныптырсың, өзүңдү өзүң карма, ортого чыгып алыпсың, мындай публикага чыгып алганда бийлеп, сен жоолук салындыңбы? Жоолук салынгандын эмесин сыйла деген, жоолукту сыйла деп. Ошонун талабы бар да эме, бардык нерсенин талабы бар да. Ошонун чегин билип алып туруп, ошонун чегинде отур. Мына ошол сыяктуу Ажара да өзүндөгү эмоцияны, өзүндөгү болгон деңгээлди публикага алып чыгып алыптыр да. Мындан эми аны ээрчигендер ошону ээрчип тозокко кете берет да. Аны туура эмес кабыл алган, өзү анализ кылып өздөрү ошондон туура эмес болуп атат деп жыйынтык чыгаргандар. Бизде дагы бир маселе, айымдар, бул баягы ушул кызга дагы байланыштуу. Көпчүлүк учурда мисалы баягы публикада жүргөн айымдар айрыкча өзүндөгү болгон, сиз айткандай баягы ответственность деп коет го, жоопкерчиликти сезбей атышат да. Мисалы ал деген ага жок дегенде, мисалы мен азыр интернетте бул жакта да отурам, бизде азыр телевизордон чыгып атабыз, радиодон чыгып атабыз. Бир эң аз дегенде миллион киши көрүп атат болуш керек да. Ошонун ар бир адам алдына жоопкерчилик тартыш керек да. Ошол сыяктуу интернетте дагы эгер сүрөтүң чыгарып атасыңбы, публикация кылып атасыңбы, сенде бир эле адам катталуучуң бар болсо, ошол бир адамдын алдында да жоопкерчилик болушуң керек да. Ошол бир адамга мен эмне маалымат берип жатам, мен ушул бир адам менден эмне жакшылык алып атат деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле баягы айтат го, ар бир кыргыздын ар бир кызы бул баягы кыргыздын жүзү да, көзгүсү да. Биздин бир кызыбыз мисалы бир кайсы бир мамлекетте бир жаман иш кылып жүргөн болсо, же өзүн кандайдыр бир жакшы алып жүрө албай аткан болсо, анан ошону көрүп биздин баардык калкыбыз да айтат да, кыргыз ушундай турбайбы депчи. Ошол сыяктуу кыргызыбыз өзү деле ушундай кызды жакадагы кундуз деп аябай сыйлап, урматтап, кызга аябай эме көрсөтүшөт да, сый көрсөтүшөт да. Жана сен айткандай, ушу кыздарга азыр кыздардын абалы аябай эме аянычтуу акыбалда. Анткени апаларда жеткиликтүү билим жок, жеткиликтүү деңгээл жок да. Баланы, кызды тарбиялоого жеткиликтүү деңгээл жок. Ошон үчүн кыздар ар жактан информация алат, коомго жараша өзүн даярдаганга аракет кылат, бирок туура жолду тандоодо кыйналышат да. Бул кыздардын күнөөсү эмес да, негизи күнөөсү ошол ата энеде, атада, энеде. Ошол кызды мисалы туура жолго эме кылып көрсөтүп, туура өзүнүн турмуштан ордун таап, турмушта адам катары, эне катары, кыз катары
өзүн тутуп татыктуу жашоо кечирип Алланын алдында жарык жүз менен барууга мындай кылыш керек дегендерди айта алган апаларыбыз да. Анан эми бүгүнкү күндө чындыгында эле апаларыбыз азыр билимдүү балким алып атат, бирок тарбияны бере албай атышат. Чындыгында сиз айтканда, анан ушул багытта биз кандай бир жардам бере алабыз? Чындыгында эле бүгүнкү кээ бир ата энелер кантип тарбиялашты билбегендери дагы бар да. Мен эмне кылайын? Кызым ушинтип атат, мен эмне кылсам деген сыяктуучу. Анан ушул багытта биз кандай жардам бере алабыз? Бизде ошол багытта мындай экен да. Негизи эле биз Алланы таанышыбыз керек да. Бизде баягы эме кыла турган салыштыруу деген болот го эми. Биз ошол ар бир аракетибизде Аллахты ушул кылган амалыбыз Аллахтын алдында туурабы, туура эмеспи? Биздин таразыбыз бар да. Таразабыз Аллах. Ошо ар бир кыймылыбызда ушул кылган иш аракетибиз Аллахка жагабы, жакпайбы? Туура кылып атамбы, туура эмеспи? Биз кыргыздарда эме илим алып атабыз, биз ушундай Куран окуп калдык дейт да. Бирок ошол эле учурда жол салынып алып туруп илим алган кээ бир аялдар, мен ошолорду көрүп атам да. Ошол эле учурда Алланы таанып, китебин окуп, намазын окуган аялдардын көпчүлүгү кредит алышат экен да. Бул кредит деген арам экендигин, андан жеген тамак арам экендигин, ошону жеткиликтүү түшүнүүгө эме баа берип, ошондон бир орусча айтканда шаг жасап, ошону кадам ташап, ошол мен туура эмес кылып атам го деп өзүн өзү адам анализдеш керек. Алла таалам деле айтып атпайбы, ичиң адам өзүнүн ичин өзгөртсө, тышын Алла таалам өзү оңдоп коет да. Ошого эме кылыш керек да, баягы ар бир нерсеге баа бериш керек. Мисалы бир үй бүлө Алла таалам берди, мисалы күйөөнү берди, баланы берди, ошол баланы аманат кылып берди да. Үй бүлөдө мисалы чектен чыгып эле мен ушундай үйдө королевамын деп чыгып алган болбойт да. Ошол баланы мисалы аманат кылып берди, ошол баланы кадырлап, мага Алла ушундай аманат кылып берди эле, мен ушуга жооп беремин, ушунун тарбиясына жооп берем, келечегине жооп берем деп жүрөгү ооруп, ошонун жоопкерчиликтүү күндөлүк турмушу, эртеңи кандай болот, акырети кандай болот, мына ошонун баардыгын ой жүгүртүш керек. Эгер аял баягы опо мени кыйнаган мен ай дегендей, душманды көчөдөн издебей өзүбүздөн издейли да. Анткени ар бир адамдын душманы өзүндө, бирге жатып бирге турат. Ал өзүнүн напсиси менен шайтан да. Бизге СМС билдирүү келиптир. Бир жаш эле келин дейт, душмандык кылат, жолуккан жерден ар кандай кылыктарын көрсөтөт. Жаман сөз айтып, акшыңдап, силкинип жана башка ушул сыяктуу аябай заар тилдүү келин. Ага теңелбейин десем, сабырымды түгөтүп атат, жанды күйгүзө берет. Күйгүзө берсе эле ага боло береби, эмне кылам дейт. Бул ошол жанагы ар ким өзү менен өзү болгондо, мисалы башка үй бүлөдөгү деле өзү менен болуп калат экен. Мындай ар бир адамдын башында болот экен да. Бирөөлөрдүн көрө албастыгынан, баягындай ушундай орусча айтканда вредный характеринен көптөр жабыркайт да, туурабы? Мына ошону Аллахка табакал кылып, эми табыштап коюш керек. Табыштап коюш керек да. Алла эми ушуну өзүң эми өзү менен өзү кылып кой деп туруп, анан кийин негизи аны ага кайра жакшы мамиле кылып, ошонун жолун таап, иш кылып, пенде го эми ошондой кылып койсо, ал деле баягы душманга эме жаманга теңелип эме кылбайт го эми. Баягы битке теңелип көйнөгүн отко таштабайт деген сыяктуу жамандан эме качуу керек да эми. Эң негизгиси теңелбеңиз дейт экенбиз. Анан баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, таш менен урганды аш менен ур деп. Аны сиз тамакка чакырып, сонун аш демдеп, балким анын ошо кандайдыр бир жакшы өзү ошол аялдын жакшы көргөн эмесин табыш керек да. Общий тема таап алып туруп, ошондой кылып курбу кылып алыңыз, Кээ бирлерге мактоо жарашат, кээ бирлерге ушундай кичине төмөн болуп койсоң, ошо ой мен укмуш болуп кеттим деп ошол жарашат. Негизги чыныгы Алланын алдындагы эмеде биз өзү дайыма ошонун Алланын алдында экенибизди сезген адам
мисалы ол адамдардын мамилесине маани бербейт да, адамдан коркпойт. Дагы бир нерсе бар экен, мына ол Алланын бизге парз кылып койгон мына 5 убакыт намазы, ошону убагында аткарып, буйругандарын убагында кылып турган болсо эле өзү туура жолго түшүп кетет экен да. Биз ошо кандай ибадат кылышты билбейт экенбиз. Мисалы ошол Аллага кандай кайрылып, кайсы учурда Алладан жардам болот, ошолорду билбейт экенбиз да. Мисалы бирөө зина кылган болсо, аны гыйбат кылган адам ошо зина кылгандан көбүрөөк күнөөлүү болот экен да. Ошо сыңар эле баягы гыйбаттын өзү күнөө да. Биз тилибизди ошо гыйбатка үйрөтпөстөн биз тилибизди зикирге аракет кылсак, качан ошо зикирлерди, Алланы урматтап, Алланы улуктап, ошолорду тилибизди көндүргөн кезде жүрөгүбүзгө тынччылык келет экен да. Жакшы, анын көп фазилеттери бар. Илим алган кезде мына ошолордун баардыгын билишет да. Анан жашоонун дагы жагымдуу экендигин, жашоонун чыныгы бул адам үчүн аябай өмүрдүн баалуулугун, ошондо адамдын кадырын, өзүнүн кадырын билип баштайт да ошондон кийинче. Сонун дагы бир смс билдирип бар экен. Саламатсызбы? Мен мурда намаз окучумун. Боюмда 7 ай болду. Азыркы учурда окуй албай жатам. Кандай кылсам болот дейт. Эми ошол намаз тууралуу да. Намазда эч кандай эме жок. Үзүр жок дейт. Алиги бизче айтканда намазга эч кандай шылтоо жок да. Эгер Алла Таалам эме деп атат, туруп окуй албасаң олтуруп оку, олтуруп окуй албасаң жатып оку, жатканда кыймылдай албаган болсоң ыма менен оку, көзүң менен рукугу, көзүң менен сажда кыл. Ал эми боюнда болгон кезде намаз окуган аябай эме, баласына дагы жакшы, өзүнө дагы жакшы, Алла менен байланыш болот, баласынан жакшы үмүт болот, эсен аман жакшы төрө алат, ошол жактарын. Бул эми диндин адамга канчалык пайдалуу экендигин эме билбейт да, адамдарчы билбейт. Анан Алла менен байланышты билбейт экенбиз да. Мен мына эмеде үйдө олтурган кезде аябай өзүмчө пикир кылып эме кылдым да. Алла Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга Куранды түшүргөн кезинде Алла Таалам ушунчолук ар бир учурда байланыш болуп турган да. Ар бир окуяга баягы өзүнүн аятын жиберип ушундай болуп турган да. Анан көрсө ар бир адам ар бир учурда Алла менен байланышта экен да. Биз секунд сайын биз кайсы учурда Алла биздин эмне, биз өзүбүз билбеген нерсени Алла билип турат да. Алла бизди жакшы көрөт. Мисалы, биз ошо Алланын эмесин, бизди жакшы көргөндүгүн сезип адам болуп да эме. Ошону биз да жакшы көрүш керекпиз. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бизге диндап келген кезде кандай кыйынчылыктар менен эме кылды. Бизге динди жеткирген да. Эмне үчүн биз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрүшүбүз керек? Анткени ал динди бизге алып келбеген болгондо биз эмне болот элек? Биздин акыбалыбыз эмне болот эле? Мына дүйнөдө кандай болот элек? Акыретибиз эмне болот эле? Акырет деген бул баягымда эле сырттан көз жүгүртүп, ой жүгүртүп кое турган нерсе эмес да. Буну биз жан дүйнөбүздө сезиш керекпиз. Жаш кезиңде эгер динди таап алган болсоң, жашыңдан бактылуусуң. Эгер карыган кезге келип туруп тапсаң деле жакшы. Эгер ошол баягы орустардын айткандай карыган кезде эчтеке же дин жок, же эчтеке болсо дряхлый старость деп коет го орустар. Бизче сыны караба. Эчтеке жарабайт. Ибадат кылайын десе акыбалы жок, алы жетпейт, акырети дагы түшүнүксүз да. Ошон үчүн ар бир мезгилдин өзүнө жараша эртерээк мына бактылуулук динде болуп атпайбы? Ошо динди, хакты, Алланын чыныгы, Алланын жаратмандыгын моюнга алып, Алланын ошо бизди адам кылып жаратып койгонуна сыймыктанып, анан кийин өзүбүздү таразалап, Алланын алдына таразалап көрүш керекпиз да. Эртерээк бактылуулукка жеткире деген тыянак. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды түш көрсө эмне кылыш керек дейт?
Эми бул Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын ошо түшкө кириши, мисалы шайтан Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кебетесине кире албайт экен да. Бир гана пайгамбардын кебетесине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү гана эгер кирген болсо, ал чыныгы түш болот экен да. Анан ошол демек жөн эле адамдарга кире бербейт экен да. Жөн эле туш келген адамга кирбейт. Ошонун кандайдыр бир иши Аллахка жагат. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ошонун бир амалын алат, ошол кадырлайт да. Ошолдой түштү көрөйүн деп канча адамдар ыйлап жүрүшөт да. О Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, мен сени жакшы көрөм, мен сага жете албай атам, мен эң көргөн түшүмдө көрүнүп койчу деген адамдар толтура. Азыр ибадат кылгандар, Алланын жолунда аябай аракеттенгендер көп. Биз эми жанагы тезирээк жакшы коомго, жакшы эмеге келечегибизге эртерээк жетели деп терс жактарын көбүрөөк айтып атабыз да. Ооба. Сүйүнүп коюш керек экен, Кудайым буйрса, балки бизге да кирип калаттыр деген иншалла. Эми үмүтүбүз бар. Биз үмүттөнө берели. Айрыкча ошол менде деле эми мурда биз деле замандын агымына жараша жашап жүрдүк, алхамдулилля. Алла буйруп насип кылып, ошо кичинекейибизден үмүт кылып жүргөн ошо диндин акыйкатын түшүнүп, ошондой жашап калганыбызга шүгүр. Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрүп, ошону түшүбүздө көрүштү ниет кылып жүрөбүз. Алла насип кылсын баарыбызга. Иншаллах. Анан эми биздин темабыз бүгүн аялдардын учурдагы абалы деген тема тегерен сөз кылып жатабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Марва телеканалында түз эфирдебиз жана ошондой эле Насихат радиосунда түз эфирде сиздер менен болуп атабыз. Бүгүн бизде конокто Рахат Жумабай кызы, тележурналист, Дил азык телекөрсөтүүсүнүн автору жана алып баруучусу. Мына сиз эми көп жылдан бери эле журналист болуп жүрөсүз, кесиптешпиз дегендей. Анан ушул өзүңүздүн практикаңызда ушул аялдарга байланыштуу кандайдыр бир методика десем болобу, бир жарата алдыңызбы? Жогоруда айтып кеттиңиз, мен ушул бир жылдан бери ушул Дил азык программасын алып чыгам. Алып чыгуунун максаты дагы ушул аялдарга кандайдыр бир салымымды кошуу деп, өнүгүүсүнө. Анан ушул сиздин оюңузча ушул бир жыл ичинде аялдар менен иштештиңиз дегендей, чындыгында эле бир салым кошо алдым деп ойлойсузбу өзүңүздү? Кошсо болот бекен? Азыр айрыкча мына абитуриенттер кесип тандоо багытында баары эме болуп атат го. Мен ошо журналист болуп калганыма аябай өзүм сыймыктанам. Алланын буйругу менен ушул кесипти тандап калган экенмин. Ошонун аркасынан көп жакшы адамдар менен жолуктум. Аябай илимдүүлөр менен, билимдүүлөр менен, жакшы мүнөздүүлөр менен, аял затты аябай ардактап, сыйлап, ушундай көтөрүп ала турган аялдар көп. Ошолорго жолукканыма, анан ушул учурдан пайдаланып, мени ушул кесипке багыттап кеткен адамдарды айтып кетким келет. Мен атам, апам мугалим болгон. Анан ошол мен да мугалим бол дешкен да. Анан бирок алар деген эртеден кечке мектепте болуп, анан келгенден кийин дагы тетрадь текшерип, дептер текшерип, сабакка даярданып, бизге анча көңүлдөрүн бура албай, анан биз деген ошондо мугалимдик кесипти өзү балалык немебизде жакшы көрчү эмеспиз да. Анан мен дагы ушундай болуп калат турбаймынбы деген. Кыйын кесип деп мен билчүмүн да. Анан кийин жок, мен мугалим болбойм, мен журналист болом деп ошентип тандап кеткем да. Анан мен журналисттик кесипке багыттап жолго алып, ошо чоң эме немеге журналисттердин армиясына кошууга салым кошкон адамдар Кадыр Калилов агай, Төлөнбай Абдыразаков агайларга дагы ушул эфир аркылуу ыраазычылык билдирип кетким келет. Токтогул Кенжеев агайдын, Толтой Алдыраковдун, Бердибек Матисаковдордун ошо кол алдында иштедим. Элтирда көп эле радиодо, теледе иштеп, көп ушул журналисттик кесипти аркалаган жакшы Сатыбалды Турапов, ушул сыяктуу жакшы кесипкөй адамдардын эмесинде жүрдүм да. Ооба, чындыгында эле аялдарга өзүнүн баягы жүргөн коому же болбосо кайсы бир адамдар менен байланышы болгону ошол да өтө чоң салымын кошот экен да. Мен да мисалы журналистиканы сиз өзүңүз тандаган болсоңуз, журналистика мени тандаган деп айтып келем көпчүлүк учурда. Мен
баягы оюмда жок жерден эле журналист болуп калган кыздардын биримин да. Анан сиз айткандай эле мен да ушул 10 жылдан бери ушул насихат көрсөтүүсүндө отурат экем. 10 жыл мен көпчүлүк өзбек ажырына өзүнө да айтып калам. Мен өзбек ажырын шакиртимин деп өзүм сыймыктануу менен айтам да. Анан көпчүлүк учурда айтып калам да, ушул эфир мени тарбиялады депчи. Ушул насихат менен мен турмушка чыктым, насихат менен мен 3 балалуу болдум. Ушул насихат менен мен балдарымды тарбиялап келип жатам да. Анан сизге могу суроолорду дагы көпчүлүк учурда өзүмдүн жүрөгүмдөн баягы оюп жүргөн суроолор берилет дагы. Анан жооп алып алып, демек мен да кызымды ушинтип тарбиялашым керек турбайбы деп айтып калган учурлар болот да. Анан ошондуктан баягы айымдарга дагы ушул азыр абитуриенттерге деп айтып кеттиңиз, абитуриенттерге насихат болсун деп ушул кайсыл чөйрөнү тандап атканыңыздагы көп чоң бир мындай бир ойлонуп туруп тандаш керек да. Анткени ошол чөйрө сиздин жашооңуздун түп тамыры менен өзгөртүп салышы мүмкүн. Анан бир эле кесипте эмес, ошол кесипте кайсы адамдар менен байланышта болом, ким менен иштешем, кандай иштейм, канча саат иштейм, мен бул келечектеги үй бүлөмө кандай зыянын тийгизет деген сыяктуу суроолорду дагы мындай бир көтөрүп туруш керек да. Ооба. Бул ошол мына турмуш курууда деле эме экен да, баягы тандоо негизи аялдар тараптан болуш керек экен да. Мына ушул мен жаштарга айтып кетким келет. Кыздар ошо ким менен жашайт, ким менен өмүр кечирет. Эркек балага мисалы тандоо, эркек бала эми баягы жакшы көрсө ушу эми барат го, эми мына кызга оңоюраак тандаган. Үйлөнөйүн деп бирок аял киши ошону ушул менен мисалы окуй турган кыз окубаган эме иштетпей турган балага турмушка чыкпасын деп атат да. Ошону өзүнүн деңгээлин таап, өзүн ол тандоо ошол эме тараптан. Мына кесипте делечи. Бул кесипте деле адам ошол өмүрүн ошол кесип менен байлайт да. Ошол кесип менен жашайт. Мен бир эмеде КТРда радиодон бир передачаны жаздырып атсам, сыртта Тентурокчиев туруптур да. Тентурокчиев деген журналист. Интервью дайыма интервьюсун мен жатып алып окучумун. Түнкү саат 11лерде ошолор менен чоңойдук да биз. Ушундай дилмаектерди берчү да. Анан чыккандан кийин сен кимсиң деди. Мен ушундай студентмен десем, эч качан ушу кесибиңди таштаба. Сен эме жакшы эме кылат экенсиң деп. Эми ушул адамдардын журналисттер бири-бирине бир жагынан ушундай бир жан күйгүзүп, бирин-бири колдоп, кубаттап, ушундай бир жакшы калк дегим келет да. Мына бул кесип тандагандар коркпой эле тандаса күйбөйт жаштарчы. Анткени аябай жакшы адамдар менен жолугат экенсиң. Мен жан дүйнөмдө ушунчалык аздиктеген, сыйлаган адамдар көп. Ушу кесибим аркылуу тапкан эже досторум, сиңдилерим, жакшы урмат сыйлап, урматтап жүрө турган адамдарым аябай көп. Алхамдулилlah. Бул да Алланын мага көрсөткөн мээрими, нематы деп билем да. Машалла, чындыгында эле мисалы ушул кесип болбосо сиз менен баарлашып отуруп кайдан, мага деле мисалы, анан экөөбүз бир аз эме эскерип алдык окшойт өзүбүздүн жакшы күндөрүбүздү, устаздарыбызга, устаттарыбызга дагы саламдарыбызды жолдоп алдык окшойт. Анан СМС билдирип келиптир. Ассаламу алейкум дейт, рахматуллахи ва баракатух. Аял киши айызы келген кезде таспих тартып зикир тартса болобу дейт. Бул баягы айым болгондугубуз үчүн ушундай суроолор айтылып атат. Эми айтып кетели, жооп берип кетели. Эми негизи ушунчалык баягы айыз келген айып эмес деп атат да. Айыз келгенде бул көпчүлүк зикирлерди кыла берсе болуш керек. Анан мына Чубак ажы деле айтып атат го, өзүңөрдүн темаңардан чыгып кетпегиле. Журналисттер мисалы өзүнүн компетенциясына жараша чыгыш керек да. Мунун так немесин мен мисалы айта албаймын. Анткени буга ошонун өзүнүн илими бар адамдарга кайрылса жакшыраак болот да. Негизи баягы жунуп кезинде гана бир жарты аяттагы айтууга болбойт да. Айыз кезинде кандай экен чындыгында жакшы биле албайт экен. Ооба. Чынында билбеген нерсеге кирбей эле коелу, билбеген нерсени билбейм деген эле жакшы. Билген кишиден сурап алыңыздар. Бизде мисалы насихат радиосуна дагы мына ушул чоң устазаларыбыз көп келет дегендей, ушул темада сүйлөп берген устазаларыбыз келет. Мына ошолордон сурооңузга жооп алып алсаңыз болот. Акыркы 10 эле мүнөттүк убакыт калыптыр, баягы убакыт бат эле өтүп кетет. Анан эми бир аз акырындан жыйынтыктоого өтө берели. Мындан ары эми
азыр мисалы биз айтып кеттик, тренингдер болуп атат деп, аялдардын өнүктүрүүсүнө ар кандай бир биз айткандай азыр онлайн окуулар ачып кеткен. Азыр сиз экөөбүз деле чыгып алсак эле боло берет экен да. Мисалы азыр эч кимди баягындай цензура жок, сураган киши жок, эмне кылып атасың деген киши жок. Анан ушул багытта айымдарыбыз кантип ушул маалыматты мага керектүүбү же керектүү эмеспи деп фильтрлеп алса болот. Жогоруда айтып кеттиңиз, өзүңдү сүй деген сыяктуу менен эле аралаштырып Алла Тааламга зикир кыл деген сыяктуу мынтип кетип атат депчи. Ошол багытта мисалы билбегендер бар да, мисалы динге жакын келип жакында гана киришип аткандар бар, такыр түшүнүгү жоктор бар. Мына ошолор мисалы ушинтиш керек турбайбы деп баягы туура эмес маалымат алып алуусу мүмкүн да. Мына ушул таризде айымдарга биз фильтрлеп беришибиз керекпи же өзү кантип билсе болот, бул мага керектүү маалымат, ал эми бул туура эмес маалымат окшойт деп. Бул эме деп атат да, баягы ибадат кылган кезде адамдар эме экен да, дуа кылат экен. Аллах Таала мен туура эмес кылып жүргөн иштерими өзүмө билдир. Ушул туура эмес кылып аткан иштеримди калтырууга өзүң жардам бер деген дуа бар экен да. Бул ошон үчүн адам ар ким өзүн өзү үйрөнүү керек да. Өзү канчалык деңгээлде билими бар, сүйлөйт деселер сүйлөй берүүгө болбойт. Анан тем более мына эмеге, публикага, бирөөнү окутууга бардыгынын жобу бар. Мисалы, жөн эле бир сүйлөгөн сөздүн өзүнүн күчү бар. Сөздүн ар бир сөз биздин баягы дептерибизге жазылып турат, амал дептерлерибизге жазылып турат. Анан ошол дептерлерибиздин эмеси менен биз ошонун эмесинде акыбетинде биз акыреттик абалыбызды табабыз да. Чыгат деселе чыга бергенге болбойт. Ошон үчүн ар кимибиз өзүбүздү өзүбүз изилдейли, Алладан сурайлы. Анан биз Аллага жөлөнгөн болгондо Алла өзү туура жолду көрсөтүп коет. Жанагындай дуа кылыш керекпиз. Бизди жакшыга жанаштыр, жамандан адаштыр. Биз Аллахым дуалар бар да. Аллахума инни асалка илмен нафиян ва рызкан тойбан ва амалян мутакаббалян. Бул Алла сен өзүң жакшы көргөн амалды кылыштыкты насип кыл, өзүң жакшы көргөн илимди эме кыл, өзүң жакшы көргөн адамдар менен жолуктур деп. Ошого мисалы арам менен адал деле азыр белгисиз болуп кетти азыктарыбыз. Ошон дуаны айткан адамды Алла Таала арам оокаттан өзү эме сактайт да. Эми ошондой эмелерге ишениш керекпиз да. Бекеринен мусулмандын куралы дуа деп айткан эмес экен, бүт баарын дуа менен чечсе болот. Ошол эми башка бирөөнү не кылат? Ар ким өзүн өзү изилдесин, өзүн өзү акыретине даярдансın. Ар бир учурда башка бирөөгө мисалы дилине азар берип бирдекени сүйлөгөндөн көрө өзүн билип алсын дагы, өзүн жанагыдай кылып бирөө кайсыдан фильтрлеп отурбастан эле Аллага табакал кылып койсун. Алла өзү ошол мисалы бирдекени ниет кылса ошону Алла өзү алып келип коет да. Чындыкты айта турган адамга жолуктуруп коет. Биз эң негизгиси Алланын мээримине ишениш керекпиз. Аллага таянган адам эч качан утулбайт. Анткени таянууга татыктуу жалгыз гана Алла. Алла гана бизди баардык учурда эме өз акыбалыбызга калтырбай турган, биз өзүбүз билбеген жакшылыктарды берип турган Алла Таалам да. Ошону түшүнүш керекпиз да. Сонун жыйынтык болду, мен ойлойм, эң негизги Алла Таалага таянгыла деген сыяктуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Марва телеканалында түз эфирде насихат көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто Рахат Жумабай кызы, Дил азык телекөрсөтүүсүнүн алып баруучусу, тележурналист жана ошондой эле алып баруучулук кызматта Айжамал Караза кызы болдук. Келе жаткан бейшемби күнү жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.